Көтөсүз чыккан өрт Заировдордун үйүнүн чатырын жана бир бөлмөсүн каптаган. Бактыга жараша өрт өчүрүүчүлөрдүн убагында келиши менен кызыл жалынды толук өчүрүүгө жетишкен. Өрттөн үй бүлө мүчөлөрү жабыркаган эмес, элдин жардамы менен үйдүн бир ай аралыгында кырсыктан улам жарактан чыккан жерлерин оңдоп түзөөгө жетишкен. Айтымында алар турак жайын убагында камсыздандырышкан. Ал эми кырсык болгон учурда аларга мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 194 000 сом акча бөлүнөөрү айтылган. Бүгүн сертификат тапшырылды. Мынаны алып коюңуз. Мындан кийин үйүңүздө эч кандай кырсык болбосун. Рахмат, бизге бир айга жетпеген убакта келип, ошолордун жардам аркылуу мына үйүбүз тикеленди. Документи кыска эле убакытта, примерно бир айга да жетпеді окшойт. Үйүбүз эми мисал примерно 30% болду окшойт го. Ошого 194 000 алдык. Рахмат. Дагы ыраазычылыгын билдиребиз. Министрлер кабинети да камсыздандырууну жандантуу маселесин койду. Анткени быйыл өлкө аймагында табигый кырсыктар көп катталып, бирок турак жайларын камсыздандыргандардын саны өткөн жылдарга салыштырмалуу аз экендиги байкалган. Бирок ошол эле учурда өз каалоосу менен эки тараптуу келишим түзгөндөр да бар. Маселен, өткөн жылы 26 жаран катталса, быйыл 34кө жеткен. Табигат кырсыгынан жабыркагандарга тийиштүү өлчөмдө турак жайдын канчалык деңгээлде жабыркагандыгына карап акчасы төлөнүп берилген. Бул 3 миллион сомду түзгөн. Адистердин айтымдарында быйыл табигат кырсыгы Алай, Ноокат, Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорунда көп катталган. Бирок тилекке каршы жабырлангандардын басымдуу бөлүгү турак жайын камсыздандырбаган. Бир гана Алайда 8 жарандын эки тараптуу келишиминин негизинде каражат төлөнгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Оштогу филиалынын эсеби боюнча Оштогу турак жайдын саны 70 000 деп эсептелген. Ош областы боюнча 168 000. Кадастрдын эсеби боюнча андан көп болуп же аз болуп өзгөрүшү мүмкүн. Эми бул сан өзгөрүп турат да. Көпчүлүгүнүн колдорунда үйлөрүнүн документтери жок. Бизге камсыздандырып атканда сөзсүз түрдө техпаспорту керек, үйдүн менчикке болгон укук тастыктаган документ болуш керек да. 7% эле камсыздандырып атат да, 7%. Башка айтканда, эми министрлер кабинетинин төрагасынын протоколдук тапшырмасынын негизинде быйылкы жылы турак жайларды 30%ке чейин камсыздандырылат атат. Жилищный фонд канча болсо, ошонун 30%-ин камсыздандырылат атат. 2021-жылдын эсебинен 7% эле түзүп атат. Ош облусунда катталган сел сууларынан социалдык турак жайларда жабыркаган. Арасында ФАП китепканалар болгон. Мындан улам адистер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ар бир аймактардагы социалдык объектилерин, мекеме ишканаларды камсыздандырып, эки тараптуу келишим түзүүгө чакырат. Бүгүнкү күндө Ош облусунда бир гана Кара Суу районунун 4 айыл өкмөтү иштешүүгө келишим түзгөн. Ушул жергиликтүү бийликтин башчыларына, мекеме ишканаларынын жетекчилерине айтып кетерим, өздөрүнүн отурган кеңселерин, айыл өкмөттүн балансында турган ошол кеңселерди, ФАП, библиотека, клубтарды ушуларды дагы камсыздандыруудан өткөрүш керек. Алар канчалык калат акчасы ошол эле? Алардын өзүнүн тарифи бар, 0,2%-ден 0,5%-ке чейин баланстык турган баасынан эле ошончо алып туруп төлөп койсо, бир жылга келишим кокусунан эми кырсыкка учураган болсо, аны биз төлөп беребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да быйыл жалпы табигат кырсыктарынын көптүгүнөн өлкө боюнча 51 үй жарактан чыкканы, 58 үйдү калыбына келтирүү боюнча корутунду чыкканын билдирет. Толугу менен жараксыз үйлөргө 51 миллион сом, ал эми авариялык абалда үйлөрдү кайра калыбына келтирүүгө 8 миллион сомдон ашык акча каражаты республикалык казынадан бөлүнгөн. Ал эми өрттөн жабыркаган турак жайлардын саны быйыл кыскарган. Бирок ага карабай ар бир жаранды турак жайын мүлкүн камсыздандырууга адистер чакырат. Анткени камсыздандыруу маселелерди чечүүдө 70%-ын камтышы мүмкүн. Мен ушу биздин жарандарыбызды айта кетет элем. Кайсы мүлк менен, кайсы мүлк колунда болбосун, өзүнүн үйүбү, жеке ишкери өзүнүн контейнериби, магазиниби, жана жада калса өзүнүн минген машинеси болобу, сөзсүз камсыздандыруу маселесин ойлонуп, ошо камсыздашыш керек. Себеби дегенде, менде эч качан кырсык болбойт деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Кырсык күтүлбөс жерден бизди сөзсүз бир жерден күтүп алышы мүмкүн. Бул эми Алла Тааланын берген нерсеси болот. Анан кырсык келгенде биз медициналык страховка болобу, үйдүн страховкасы болобу, же кайсы жагынан болбосун, биз ошол жерден жардамды күтөт экенбиз. Мамлекеттен жардамды күтөбүз, тууган уруктардан жардам күтөбүз, кошуна дос посттордон жардам күтөбүз. Бирок эң жардам бу жерде только страхование. Страхованиянын маселесин
ар адам ошо анын алдында чече турган болсо көп маселе эми 100% деп бир 50-60% чече турган мүмкүнчүлүгү бар. Айтсак, камсыздандыруу төлөмү өзгөргөн эмес. Айыл жеринде 600, шаарда болсо 1200 сом. Ал эми социалдык объектилерде мекеме ишканалар үчүн бөлөк тариф. Ал эми ден соолук үчүн унааны камсыздандырууда башка тарифтер каралган. Айжаңыл Турду Маматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.